Ош шаарындагы балдар ооруканасындагы кезек күтүү. Дарыгерлер бир күндө 1000ге жакын сасык тумоо, өпкөнүн сезгениши жана башка өнөкөт оорулар менен ооруган жаш балдарды кабыл алууда. Бейтапканага негизинен амбулатордук кеңеш алгандары көп кайрылууда. Оорулардын көпчүлүгү аймактардан, айрым балдар жогорку температура, катуу жөтөл жана дем алуунун оорлошу менен жеткирилүүдө. Өпкөнү сезгениши көбөйгөндүгүнө байланыштуу биз кошумча бөлүмдөрдөн орундуктарды даярдабыз, керебеттерди, пландуу жаткырууларды азайтып, шашылыш түрдө аны келген бейтаптарды кабыл алып жатабыз. Ошол эле убакта шашылыш түрдө келген амбулатордук бейтаптарды биз 6 жерден жардам көргөзөбүз. 23 кабинет кабыл алат. Кээ бир учурда оору тез өнүгүп, балдар дароо стационардык дарылоого муктаж болуп жатат. Анткени бейтаптар көпчүлүгү жеринен үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылбастан эле түз бизге келип жатат. Бир адамга 2-ден 3-тен коштоо адам келип алып, адамдар көп көрүнгөндөй болуп жатат. Бирок туурасын айтканда кайрылуулар көп болуп жатат. Биз бардыгына жардам берип, бардыгына көргөзүп, дары дармегин жазып берип, жерине жөнөтүп жатабыз. Ал ошол эле убакта бизде жата турган шашылыш келгендер алар башка жерде кабыл алуу жүргүзүп жатат. Кичинекей бейтапты коштоп ата-энесинен сырткары бир нече адам кошо келип, оорукананын айланасы жарандарга толуп кетүүдө. Бул көйгөйдү чечүү үчүн бейтапканага атайын күтүү залы курулууда. Буга чейин 3 регистратор иштеп келген болсо, кечээ күнү 1 регистратура кошумча кылганбыз. Могул жерге да бүгүн 2 регистратура кошуп атабыз. Бардыгы ушул күндө эртегеден баштап 6 жерде регистратор иштей баштайт. Мындан сырткары күтүү көйгөйүн чечүү үчүн 6 каттоо терезеси ачылып, 2 терминал орнотулду. Учурда аба суук, аба ырайынын кургактыгынан сасык тумоо жана башка өнөкөт оорулары күч алат. Дарыгерлер ата-энелерге эл көп барган жерге балдарын алып барбоону кеңеш берет. Учурда балдар ооруканасында стационарга кошумча орундуктарда даярдалып, дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иштеп, бардык бейтаптарга зарыл жардамдар көрсөтүлүүдө.